Бул Бишкектеги өнөр-каналардын бири. Муну Төлгөбек менен Максат 6 жыл мурун ачып, ошондон бери иштетип келет. Өздөрү каалагандай кылып оңдоп түзүп жада калса, дуалдарында өзгөчө кылып боёп алган, машыгуу шаймандарында кезиктирүүгө болот. Оформленияны өзүбүз эле жасап алганбыз ошо. Жана Джексон Поллок деген америкалык сүрөтчү бар. Ушундай стилде тартат. Сүрөттөрдүн баары ушундай мындай кол менен чачып, эч кандай форма жок. Бирок азыркы учурда абдан кымбат баалуу картиналар болуп эсептелет. Ошол стилде өзүбүз колубуз менен чачып жасап алганбыз. Бөлмө ичи сүрөтчүлөрдүн эмгектерине жык толгон. Картиналар өзүнчө жандуу жана көркөмдүү. Кыскасы, өнөр-кананын ар бир чарчысы ордун тапкан. Төлгөбек бул сүрөттүн үстүндө 2 жылдан бери эмгектенүүдө. Ысык көлдүн пейзажы кооз көрүнсө да, сүрөтчүнүн буга азыр көңүлү толо элек. Айтымында бир картинаны тартуу үчүн жылдар кетсе, кээ бирин 1 мүнөттүн ичинде эле тартса болот. Эң башкысы автордун жүрөгүнөн жыгышы керек. Сүрөтчү болуп калгандын себеби да көлдүн таасири абдан чоң деп эсептейм да. Себеби ошо көлдүн жээгинде кичинекей кезде ар бир басып, сулуулукту көрүп атып, ошол нерсени сүрөткө түшүрсөм деген кичинекей кезде ойлор абдан келчү да. Достор менен ойноп жүрүп, кичинекей кезде 6 жаш кезим эле. Жерде таш жатыптыр, ошо таштын сулуулугун көрүп калдым, абдан чаар. Мындай сүрөттөр бар экен ар кандай. Ошол нерсени карагалачы, могу абдан сулуу таш экен деп досторума түшүндүрө албай койдум, такыраагы. Түшүнө албай коюшту. Бул эмнеси сулуу андай. Ошондо биринчи жолу сүрөткө тартып ошол нерсени көрсөткүм келген да. Төлгөбек 300гө жакын картинанын автору. Анын сүрөттөрү Германия, Орусия, Казакстан жана Кыргызстандын өнөр сүйүүчүлөрүнүн жеке коллекцияларынан орун тапкан. Өзгөчө портреттик картиналардын арасынан Манасчы Саякбай Каралаевди, дагы башка атактууларды кездештирүүгө болот. Воспоминания мои подобно капелькам дождя. Сүрөт тартууда музыка сыяктуу эле эргүү жана ага сүңгүп кирүү башка орунда. Мындай эргүүгө Алмазбек Атамбаевдин бул ыры себеп болгон. Жыйынтыгында Төлгөбектин колунан төмөндөгүдөй чыгарма пайда болду. Тартып бүткөн сүрөтүн президентке өзү тапшырып, алкышын арзыды. Бул Төлгөбек үчүн чек эмес, ал жакынкы жана алыскы өлкөлөрдү, түрдүү көргөзмөлөрдү өткөрүп келет. Албетте бар дагы пландарыбыз ошондой эле көргөзмөлөр менен дагы алысыраак чыксак деген ойлорубуз бар. Мисалы Европа, теги АКШ мамлекеттерине барып, так ушу кыргыз жеринин, кыргыз элинин бир өзгөчөлүгүн көрсөтүү деген максаттарыбыз бар. Төлгөбек сүрөттөргө жан киргизүү үстүндө да эмгектенүүдө. Тагыраагы анимациялык картиналарды жаратат. Алардын бири Аку тасмасы. Андан сырткары Курманжан Датка, Саякбай өңдүү тасмаларда да сүрөтчү коюучу катары жакшы эмгектерди жаратууда. Гүлжан Турдубаева, Кайнар Ормонов, ЛТР, Бишкек.